Арбаңыз көрерман, алдыңызда Али Тоқтақұнов. Жаңы жылдың оропарасы. Бишкек шаарындагы жаңы жылдык жасалга. Көбүбүз майрамдын шаңында ары бери өтүп, сүрөткө түшүп, маани деле бере бербейбиз. Бирок борбордогу жаңы жылдык балаты жана кооздуктар үчүн миллиондогон сомдор сиздин, биздин салыктан чогулган акча сарпталат. Алдыда ошол миллиондор кантип жана кимдин чөнтөгүнө сиңип жатканын көрө аласыз. Биздин кыракы көрөрмандардын бири эмнеге Бишкектеги жаңы жылдык балаты жасалгалар акыркы жылдары өзгөрбөстөн эле келатат. Бирок акча сарпталган деп жазды. Айтса айтпаса төгүнбө? Карап көрсөк, чынында ошондой болуп чыкты. Эмесе кеп башынан болсун. 2015-жылга чейин борбордогу балатынын кейпи далай сыңгалынып келди. Бир курдай кулап түшүп, айбирди кетиргени эсибизде. 2015-жылы Кытай өкмөтү металл конструкциядан куралган балатыны белек кылып, ошондон бери аны колдонуп келишет. Бирок жасалгалары далай миллиондорду сорду. 2016-жылы жаңы жылдык жасалгага 14 миллион сом сарпталган. 2017-жылы 16 миллиондон ашуун сом коротулган. 2018-жылы 1,5 миллион сарпталса, 2019-жылы 5 миллиондон ашуун сом бөлүшкөн. 2020-жылдын аягында кризиске байланыштуу акча бөлүнгөн эмес. Байкаганыңыздай, 2017-жылы эң көп каражат сарпталган. Улуттук коопсуздук кызматы аны текшерүү учурунда Grand Pro аттуу тааныш билиш же тагыраак айтканда аффилированный фирма менен мыйзамсыз келишим түзүлүп, мамлекетке ири зыян келтирилген деп Бишкек Светтин жооптуу кызматкерлерине кылмыш ишин козгогон. Андан кийинки жылдары бөлүнгөн сумма кескин азайганы көрүнүп турат, бирок тааныш билиш же туугандардын тендерлерди ута бергени токтогон эмес. Биз 2019-жылы коротулган 5 миллион сомдун изине түштүк. Иликтөө бир топ кызыкты ашкереледи. Бюджеттен бөлүнгөн акча тендер аркылуу сарпталат. 2019-жылдын аягында жаңы жылдык жасалгылоо үчүн Бишкек Свет ишканасы 5 жолу тендер өткөргөн. Ал учурда ишкананы Абдылдаев Алымбек Анарбекович жетектей баштаганына аз эле болгон. Ошентип 5 тендердин бирин Аманат Транс аттуу фирма, калган 4-өөнү жеке ишкер катары катталган Элдар Бекбосунов менен Бактыгүл Окоева утушкан. Элдар Бекбосунов 1 миллион 700 миң сомдук 2 тендерди жеңет. Элдар Элмира Абдылдаева аттуу жарандын күйөөсү. Ал эми Элмира Абдылдаев Бердикул Анарбековичтин кызы. Бердикул Бишкек Светтин жетекчиси, Алымбек Абдылдаевдин бир тууган агасы. Бул эле эмес. 2 миллион 300 миң сомдук дагы бир 2 тендерди Окоева Бактыгүл Алымкуловна аттуу айым уткан. Бул аял Бердикул Абдылдаевдин бир тууган балдызы. Башкача айтканда, Бишкек Светтин жетекчисинин кудагыйы тендерди утуп кеткен. Тендерлер тууралуу маалымат берген мамлекеттик сатуу алуулар сайтынан бул эки адам тууралуу дагы кызык маалыматтарды таап чыктык. Элдар Бекбосунов дагы, Бактыгүл Окоева дагы аталган сайтка бир күндө 2019-жылдын 11 ноябрында катталыптыр. Бир апта өтүп өтпөстөн экөө тең Бишкек Светтин тендерлерин биринен сала бирин утуп башташат. Бекбосунов менен Окоева балаты жасалгасынын акчасына гана ээ болушкан эмес. Алар Абдылдаевдин ишканасына темир түтүктөрдү, бетон аралаштыргычтарды, жолду жарыктандыруучу панелдерди алып бермей болгону расмий көрсөтүлгөн. Ошентип Абдылдаев башкарган мекеменин тендерлеринде ага туугандык байланыш бар. Окоева менен Бекбосунов бир айдын эле ичинде жалпы 8 миллион сомго барабар лотторду утушкан. Бирок бир айдан кийин сатуу алуулар сайтындагы активдүүлүгүн тып токтотушкан. Бүгүнкү күнгө чейин алар бир дагы тендерге катышпаптыр. Эмнеге? Акча табуудан көңүлдөрү калганбы? Же башка себеби барбы? Же алар тек гана убактылуу Бишкек Светтин тендерлерин уттуруу үчүн гана даярдалганбы деген суроо туулат. Бишкек Светтин сатуу алууларын текшерип жатып, кызыктуу дагы бир фамилияга көзүбүз түштү. Алымбек Абдылдаев жетектеп турган бир жылдын ичинде мекеменин эң ийгиликтүү өнөктөшү Ахматалиева Айжамал Данияровна болгон. Ошол учурда 24 жаштагы бийкеч жалпы баасы 6 миллион сомдон ашуун 9 тендердин жеңүүчүсү болгон. Google Айжамалды дароо эле тапты. 4 жыл мурда ал Limon Cage сайтына кеңири маек куруп, өзү тууралуу айтып берген.
Ал эми сатып алуулар сайтында көрсөтүлгөн Айжамалдын дарегиндеги үй Майраш Бабаева аттуу жаранга таандык. Ал Айжамалдын кайненеси. Бабаева ушул эле Бишкек Светтин 3,5 миллион сомдук тендерлерин уткан. Ал эле эмес, анын уулу Айжамалдын күйөөсү Улукбек Талгарбеков дагы Бишкек Светтин ийгиликтүү өнөктөшү 4 миллион сомдук заказын жеңген. Бул үй бүлөнүн башчысы Талгарбек Сарыбаев дагы тендерлерге катышып, бирок негедир ийгилик жарата алган эмес. Бир эле ишкананын тендерлерин улам жеңе берген бул үй бүлөнүн Абдылдаевке байланышын азырынча тактап жатабыз. Маалыматыңыз болсо, бөлүшсөңүз болот. Мындан тышкары, Бишкек Светтин тендерлерин уткандардын арасында Жалалбек Эркинбеков, Өмүрбек Исабеков, Курсанбек Осмонов, Тилек Ниязалиев жана Таалайбек уулу Бактай аттуу жеке ишкерлер дагы бар. Алардын бир окшоштугу баары тең Абдылдаев Бишкек Светке жетекчи болгондон кийин сатып алуулар сайтына катталып, дароо эле ушул мекеменин тендерлерин утуп башташкан. Арасында болгону Майраш Бабаева гана айырмаланат. Ал сатып алуулар сайтына 2015 жылы келген. Балким бул адамдардын аты жөн гана тендерлерде көрсөтүлүп, а чын-чынында иштин бардыгын жетектеген чиновниктер жүргүзүшү мүмкүн. Биз көрсөткөн фактылар Бишкек Светтин миллиондук тендерлерин мекеменин жетекчисинин туугандары же жаңы гана катталган ишкерлер утуп келгенин айгинелейт. Алардын көбү башка мекемелердин тендерлерин жеңе алышкан эмес. Миллиондогон сомдор сарпталганы менен 2020 жылга карата жаңы жылдык жасалгылоодо бир нече гана жаңы элементтер коюлган. Анын үстүнө мэриянын маалымат кызматы аларды Бишкек Светтин цехинде жасалган деп маалымат берип жатат. Анда бюджеттен бөлүнгөн 5 миллион сом кайда коротулду? Бул албетте тийиштүү органдар тыкыр текшере турган маселе. Анын үстүнө Абдылдаев тийиштүү органдар үчүн бейтааныш эмес. Эгер эсиңизде болсо, 2018 жылы жайында Финполиция Бишкекте жашырын иш жүргүзгөн майнинг ферма же тактап айтканда криптовалюта өндүргөн ишкананы ашкерелеген. Финпол майнерлер мамлекетке салык, бажы алымы жана колдонулган электр энергиясы үчүн ондогон миллион сом төлөгөн эмес деп кине коюшкан. Туз KG порталы шектүү ишканага Абдылдаевдин уулу жана анын кытайлык өнөктөштөрү ээлик кыларын жазып чыккан. Бул иштин арты эмне менен бүткөнү белгисиз. Абдылдаевдин өзү 2020 жылы октябрда Финполицияга суракка чакырылган. Бул ирет ал Бишкек Светке чейинки жетектеген Бишкек жылуулук энерго ишканасына байланыштуу маселе боюнча күбө катары сурак бергени кабарланган. Бул иштин дагы арты эмне менен бүткөнү белгисиз. Ал тапта Абдылдаевдин ташы өйдө кулап, 2020 жылдын 3 сентябрында Бишкектин вице-мэри кызматына көтөрүлгөн. Ал эми октябрдагы бийлик алмашуудан кийин ал кайрадан Бишкек Светке которулган. Тендерлерде тегеренген акча мамлекеттики албетте. Ал баарыбыз төлөгөн салыктын эсебинен чогултулган. Кайсы бир чиновниктин же анын туугандарынын чөнтөгүнө кетпестен жалпы элдик кызыкчылыкка иштеши керек. Кадырман көрөрман, биз иликтөөбүздү дагы улантабыз. Мындай маалыматыңыз болсо, биз менен бөлүшүңүз. Биздин каналга жазылыңыз. Чындыктын чордону ушул жер.